Bismillahirrahmanirrahim. Sözümdü, merimdi, urayımdı Allah'tın ismiyle başlayımın. Salamım жалпы Kırgız eline, момун Müslüman bir toğandarga, Жети областа Дубанда жашап жаткан bir toğanдарыбызга, чет мамлекетте жүргөн мекендештерибизге саламыбыз болгон болсун. Ассаламу алейкум, рахматуллахи ва баракатуху. Урматтуу Кыргыз элим, урматтуу момун Müslüman bir toğanдарым. Бүгүн эң жакшы күн, бүгүн жума күн. Бүгүнкү күндө баардыгыңыздардын жума майрамыңыздар менен куттуктайм, урматтуу тугандарым. Жумаңыздар марек болсун. Биздин эркек инсандарыбыз, жума окуган эркек инсандарыбыздын баардыгы жума намаздары кабыл болгон болсун. Ушу жумага барат элем деп ниет кылып, жуманы мен да окуйт элем деп жетишпей калган бир тугандарыбызга кийинки жумалар Алла Таалам ошол адамдарга насип эткен болсун, урматтуу бир тугандарым. Бүгүнкү күндө жуманын көп фазилетин билген адамдарыбыздан бар, билбеген бир тугандарыбыздан бар. Жөн эле куттуктап коебуз кээ бир тугандарыбыз. Жума эмне майрам? Биз, урматтуу бир тугандарым, мусулман болгондон кийин сөзсүз билип алуу бизде бул шарт. Биз албетте мен молдо эмесмин, таксыр эмесмин, алым эмесмин, бирок Кудайыма шүгүр, Алла Таалам биздин жүрөгүбүзгө салат экен. Бул сүйлөткөн дагы Алла болот, урматтуу бир тугандарым, жүрөгүмдө. Кээ биздин бир тугандарыбыз, сүйлөй албаган бир тугандарыбыз бар, уялчак. Аны Алла каалап айтат, Алла Таалам аны Алла каалабаган нерсе болбойт. Алла каалаган нерсе болот, урматтуу бир тугандарым. Бул жума күн, урматтуу бир тугандарым, өтө бир чоң майрам, урматтуу бир тугандарым. Кээ биздин бир тугандарыбызга түшүнгөн бир тугандарыбыз, түшүнбөгөн бир тугандарыбыз да Кудайым буйрса мен түшүнүп алат дейм. Ушул жума күнүндө мен сиздерге жакшы нерсени бир айтып кетейин, урматтуу бир тугандарым. Жума негизи өзү күндүн түгөнүшү. Жума күндө бул кыямат кайым боло турган күн, урматтуу бир тугандарым. Алла Таалам ушул жума күнкүгө белгилеген, бирок кайсы жума күнүнкү экенин бир гана Аллага гана таандык. Ошон үчүн жума күндө ар дайым жума намазды окугула деп Алла Таалам буйрук берет. Жума күнү күндүн түгөнүшү, күн чыгыш жактан чыкпай, күн батыш жактан чыга турган күн болот, урматтуу бир тугандар. Күндүн түгөнүшү кыямат кайым. Биздин адам атабыз дагы бу жума күнү жаралган, урматтуу бир тугандарым. Бу жуманын фазилеттерин айта берсек, өтө көп, урматтуу бир тугандарым. Анан кийин жума күнүндө мен ушу жалпы Кыргыз элиме, бир тугандарыма сурап элем. Көп бир тугандар бар, ушул күнгө чейин урушуп, бири-биринен кечирим сурабай, бири-бирине тарнышып жүргөн бир тугандарыбыз бар. Кээ бирки жөнөкөй эле биздин бир тугандар, достор бар, бири менен бири урушуп, бири менен дагы эле кек сактап, кечирим сурабай жүргөн бир тугандар бар. Мен сиздерден суранам, бир тугандарым, бүгүнкү күндө урушуп жүргөн бир тугандар болсо, бири-бириңиздерден кечирим сурап жарашыңыздар, урматтуу бир тугандарым. Бүгүнкү күндө Алла Таалам ушундай убадасы бар. Жума күнүндө бүгүн дуа кабыл боло турган күн, урматтуу бир тугандарым. Дуа кабыл боло турган күн. Алла Таалам 7 асманды ачып, анан мен пендем дуа кылса мен берем деген жума күндө убадасы бар, урматтуу бир тугандар. Ошон үчүн урушуп кеткен бир тугандарыбыз болсо, бири-бириңерден кечирим сурап, бир тугандар болсо катташып, жакшы маанай менен ушул бүгүнкү күндү өткөрүш керек, урматтуу бир тугандарым. Ошон үчүн ар бир тугандарыбыз ла илаха иллаллах Мухаммадур Расулуллах деген күндөрдө бүгүнкү күндө көп айтса дагы, бүгүнкү күндөн башка күндөрдө да көп айтса дагы, бу өтө жакшы соопко ээ болосуз, урматтуу бир тугандарым. Ошон үчүн кээ бирки биздин бир тугандарыбыз бар, ушу күнгө чейин баягындай нааразы болгон бир тугандарыбыз бар. Тура эле бул дүйнө бир кембагал, бир бай болуш керек. Бардыгы бай болсо деле болбойт, бардыгы кембагал болсо да болбойт. Эгер бардыгы кембагал болсо анда заман токтойт, урматтуу бир тугандар. Бардыгы бай болсо дагы токтойт. Бир салмактуу болуп туруш керек. Кээ бирки биздин бир тугандарыбыз, бейбечерелерибиз бар. Көп нерсеге санаган, ушул жерге нерсеге жетсем экен деп, бирок жете албаган бир тугандарыбыз бар. Нааразы болуп, мен качан жетет экем, мен качан ушундай 570 минет экем деп деген бир туган нааразы болгон бир тугандарыбыз бар. Урматтуу бир тугандарым, сиздерге мен айтайын, сиздерге ушундай бир кубанычтуу, бир жакшы, сүйүнүчтүү нерсе айтып коеюн, сиз үчүн билип алсаңыз болот. Бул заманды Алла Таалам жаратты. Бул ушул жер жүзүн жаратты, инсанды жаратты. Бул жер жүзүнө инсанды король кылып жөнөттү. Ал жерде Алла Таалам айткан жери жок. Мен президентке, же айыл өкмөткө, же депутатка, же байларга жөнөттүм деген жок. Бул дүйнө жүзүн күндүн чыгышын,
айдын чыгышын бүт дарактарды мен инсандарга кызмат кылдыртып койдум деп атат. Ошон үчүн бир туугандарым, көп нерсеге саналап жетпей жүргөн бир туугандарыбыз бүгүнкү күндөн баштап, мен бул дүйнө жүзү, күн, ай, жер, абалар бүт бары мага кызмат кылат турбайбы деп жакаңызды кармап, тоба кылып сүйүнүңүз, урматтуу бир туугандарым. Ошого нерсеге кембагал бир туугандарыбыз бар, аттиңа ушу мен байларга окшоп жүрсөм болбойбу эле деп. Алла Таалахым сизге бул дүйнөдө байлыкты бербесе, наркы дүйнөдө жакшы сизге белек даярлап турат, урматтуу бир туугандарым. Ошол нерсени унутпаңыз. Албетте, Алла Таалахым ушунчалык мээримдүү. Алла Таалахым адамдарды эч качан бөлбөйт, урматтуу бир туугандарым. Эч качан бөлбөйт. Сен байсың, сен кембагалсың, сен президентсиң, сен мэрсиң, сен губернатор. Бардык инсандарга мен бул дүйнөнү, бул дүйнө жүзүн мен кызмат кылдыртып койдум деп атат. Ошон инсандардын катарына бейбечара, жетим жесирлер бардыгы кирет. Ошон үчүн наразы болбоңуздар, урматтуу бир туугандарым, ыраазы болуңуздар. Бүгүнкү күндөн баштап сиз сүйүнүңүз. Мага дарактар, күндөр, айлар мага кызмат кылып атат турбайбы? Алмалар, ушул аба мага кызмат кылып атат турбайбы деп сүйүнөйлү, урматтуу бир туугандарым. Бүгүнкү күндөн баштап бардык биздин дүйнө жүзүндө ушу мусулмандар, биздин кыргыз, биздин бир туугандарыбыз, кембагал бир туугандарыбыз, бай бир туугандарыбыз, бардыгыңыздар сиздер бул дүйнө жүзүнүн, бул жер жүзүнүн сиз королусуз. Сиз ханысыз, урматтуу бир туугандарым. Ошон үчүн көңүлүңүздөрдү түшүрбөңүздөр, аман болуңуздар, эсен болуңуздар, эч качан наразы болбоңуздар. Алла Таалахым сизге байлык бербей атабы? Акыретте Алла Таалахым сизге сонун нерсени даярлап койгон болгон болот. Бул дүйнөдө эч ким түркүнгө эмес. Бардыгыбыз бул дүйнөдөн кетебиз, урматтуу бир туугандарым. Дагы бир жолу жума марегиңиздер марек болсун. Ассаламу алейкум, рахматуллахи ва баракатуху.